көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында. Кече эле ошол эле Чоң Казат партиясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Максат Мамытканов ошол киши айтып кетти, мэрияны Садыр Нуркожоевич бизге сөз берген ошол партия силердики, өзүңөр каалаган кишиңерди койгула деп айткан деп, бул боюнча пикириңиз? Мен эми ал сөздү уккан жокмун. Ал экөөнүн ортосунда сүйлөшүп атканда мен да болгон эмесмин. Эми буяктал, тияктал дегендей ал эч кимдин менчиги эмес, элдин менчиги. Анан эми аны мен айткандайын, аны эчтеке деп айта албайм. Бирок күбө болбогондон айта албайм. Бирок мен ошо Чоң Казаттын да, мекенчилдин башка ким болсун жаш балдарга айтып атам, келгиле, чогуу иштейли. Төрөханга да айттым. Төрөхан макул болбойт атат. Мен деген иллюстрация деп. Адыл Кыргыз деген жигит бар, ага да айттым. Тиги Асхат Осмоновго да айттым. Келгиле иштейли десем, акимдиктер сунуш кылсам да макул болбой койду, вице-мэр сунуш кылсам да макул болбой койду. Анан башка чарбалык иштерди азыр мен уговаривать этип атам аларды. Эртең буну айтып коеюн, башкалар туура эмес түшүнүп албасын. Булар сатылып кетти, Балбакка кетти, мына кокуй дебесин. Заранее айтып коеюн. Суранып атам, болбой атышат, бирок азыр барып кеңешип иштейбиз. Себеби булар көрүш керек. Жаштарга орун бошотуш керек чын эле. Алар көрүп иштеп көрүш керек. Кандай мындай патриот балдар, мен билгенден үчөө тең тил билген балдар. Үчөө тең бир 2-3 тил билген, университеттерди бүтүргөн балдар. Анан башка баардык уш жерден жаштарга кайрылам. Мен турганда мэрияда тууганчылык Балбактын бөлөсү экен, тайкеси экен, анан агасы экен, анан аялынын ниниси экен деген болбойт. Баардыгыңар госкадровый служба мэриянын эмелерине барып, конкурстан катышып, мыйзам чегинде келгиле. Мына сөзүбүздүн аягында Балбак мырза чындыгында бүгүн шаардын коопсуздугу абдан баарыбызды тынчтандырып жатат. Алардын арасында мен да бала чакам менен барым шаарда тургандан кийин. Бүгүн ушул мэрия тарапка, жалгыз эле сизге үмүт артып жаткан шаардын тургундарына бир эки ооз сөз менен кайрылып, бул качан чечилет, качан тынчыйт? Өзүңүзгө болгондой сыртта кылычын алып, кыш келди, бизге жылуулук керек, бизге бир стабилдүүлүк керек, тамак аш сатып жегенге, бизге шаардагы транспорттор тынч жүрүш керек. Биз өзүбүздү ушул шаардын ичинде Кыргызстандын жараны шаардын тургундары катары бейпил жашоого алып келишибиз керек. Биз күн санап, саат санап күтүп атып, элдин баары уже тажап кетишти. Бир ишеничтүү кайрылууңуз болсо эки сөз менен айтып кетсеңиз. Айтып кетейин. Мен мына дагы айтып атам. Көлдөн чалышты ар бир райондон, Бишкектен, Чүйдөн чалышат. Байке, биз келебиз азыр, митинг кылабыз сизди колдоп. Азыр моякта 2-3 миң киши чогулабыз деп мен айттым, кереги жок, пожалуйста, не надо. Элдер коркуп атат, шаардыктар. Анан эки жаат болуп кагылышып, антимитинг мунун баарын көргөнбүз. Жөн эле граждандык пикириңерди Facebook'тан белгизип койгула, болду, келбегиле деп атам. Азыр мен эртеңден баштап могуреки дневной стационарларды кыдырам, больницаларды кыдырам. Андан кийин базарларды кыдырып, бааларды көзөмөлгө алам, мектептерди кыдырам. Андан кийин отуруп алып, жанакы новостройкалар боюнча иштейм. Себеби новостройканын проблемасын азыр чечип кетишим керек колуман келишинче. Жаңы жыл келатат, элдер менен кеңешебиз, жаңы жылды кандай өткөрөлү, эл кандай десе ошондой кылабыз. Салют аттырабызбы, аттырбайбызбы, ёлканы эми кооздоп коелу, көчөлөрдү кооздойбузбу, кооздобойбузбу, концерт кылабызбы, кылбайбызбы, баасы мынча болот, бүт баарын ачык айтам. Мындан ары баардыгын ачык айтып, шаардыктар менен кеңешип иш кылам. Ошон үчүн шаардыктарга айтарым, коркпоңуздар, баары жакшы болот, мындан ары ызы чуу болбойт. Себеби ызы чуу кыла турган себеп жок. Себеп болсо, анда кылса болот. Себеп жок болсо эмнеге кыласыңар? Себеп берген жокпуз да. Мына баардыгын ачык сүйлөшүп атабыз, кеңешип атабыз. Ошон үчүн колуман келишинче биринчи тынчтыкты сактаганга, пандемия, кышка даярдыкты көрөм. Эгер кандайдыр бир саботаждар болсо, аны коопсуздук органдары иштеп атат, бүт баарын билишет. Ошол саботажниктерди өмүр бою кескенге даярмын. Бул ал мага гана эмес, бүткүл шаарга саботаж кылышы мүмкүн. Ошондуктан ушунча миллион эл турат. Кудайды карагыла деп айтат элем да, могу саботажниктерге, реваншисттерге. Мен кетем 2-3 айдан кийин. Шайлоого баргыла, барып утуп келгиле кор кеңештен, мэрди койгула, анан шаарды өркүндөткүлө. Анан мен гапурай, мен дос болгум келген адам менен заставлять этип дос боло албайсыңар да. Иштегин келбеген киши менен көз караштарым башка, шаарды өнүктүрүү боюнча көз караштарыбыз башка болсо, аны менен мени иштете албайсыңар да. Эгер дагы ушунча да токтоп калбаса, тереңдеп кетсе, анан
дагы айтылып сөздөр мунун баары интрига болот, чындык көп, анан ну зачем это, азыр 2-3 ай чыдап койгула, андан кийин каалаганыңарды кылгыла. Атаңардан калган орун жок да, баарыбыз кетишибиз керек. Маегиңизге чоң рахмат, Балбак мырза. Мындан ары дагы биздин студия аркылуу ушу шаардын жашоочуларына кайрылып, же болбосо ачык чындыгыңыз болсо айтып турсаңыз биз каршы эмеспиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Биз үчүн шаардын, мамлекеттин тынчтыгы, стабилдүүлүгү бул эң негизги маселе. Маегиңизге чоң рахмат. Рахмат сизге. Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында.